Ташкөмүр шаарындагы номер 14 Токтосун Шадыханов атындагы инновациялык гимназия мектеби биология мугалими Субанова Астра. Биология сабагынан кайтарым байланыш. 8 апрелден тартып биз аралыктан билим берүү ыкмаларын пайдалануу менен окуучуларга сабак өтүп жатабыз. Мында окуучулар интернет түйүндөрүн пайдалануу менен мугалимдер менен кайтарым байланыш түзүшүүдө. Азыр биз биология сабагы боюнча окуучулардын кайтарым байланыштарына күбө боло алабыз. Жараласың ден соғып, асылбайлық алтын болып, кен болып, шындығында адам қылған адамды бақыт екен, тана екен ден соғып, бақыт екен, тана екен ден Бирилиштүүлөрдүн негизги белгилери алардын уругу бирөө болот. Ошондой эле жарыш тарамыштанган, жалбырагы доогосмал. Экинчи суроонун жообу лилия, жоогазын, мандалак, чырыч, пияз жана башкалар. Лилия гүлдүүлөргө жоогазы, мандалак, чырыштар, пияз, сарымсак, спаржа жана башкалар кирет. Лилия гүлдүүлөрдүн 4000ге жакын түрү бар. Лилия гүлдүүлөр кайсылар? Тамак-аш катары колдонулган лилия гүлдүүлөргө чырыч дейт, анткени анын тамырында крахмал көп чогулгандыктан тамак-аш катары да колдонушат. Мандалактын гүлдүүлөргө 4000ге жакын түрү бар. Чырычтын 13 түрү Кыргызстанда өсөт. Бачишекейдин 3 энелиги болот. Чырычтар тамак-аш катары колдонулушат. Мектепке киргизилип жоголуп бараткан жаныбарлар. Жаныбарлардын жоголуп бараткандыгынын 2 себеби бар. Биринчи себеби бул териси баалуу жаныбарларга аңчылык жасоо. Илгерки кээ бир уруулар жалаң гана аңчылык жасоо менен күн көрүшкөн. Биз аны жомоктордон, аңгемелерден угуп келебиз. Мисалга алсак, экологиялык пирамида моделин 1927-жылы англиялык окумуштуу Элтон иштеп чыккан. Табигый экосистемада продуценттер, консументтер жана радуценттердин ортосундагы биомассалык атыш графиктик модель түрүндө чагылдырылат.